Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman ağayın tuğanlar. Datkalardın mekeni olğan aytılуу alay jergesinde sizlerдің босоғыңызға даттап келіп қалдық. Biz Ош облыстық мұсылмандар ғазияты жаңа жылдағы іш пландарына мына ушундай райондың борборлорунда жума намаздарда ел менен жолугушуп, баарлашып, баян айтышып, бир жолугушууларды өткөрүүнү пландаштырган элек. Бүгүн кезек сиздерге келиптир. Ылайым жараткан Алла Таала мына ушул Sayyidul Ayyam Hajjul Masakin делинген жума күнүнүн берекетинен жерге өзге тынчтык бейпилдигеле өзге ынтымак биримдик берсин. Алла Таала ушул күндүн урматына сизи бизден баарыбыздан жанагы хидаятын, берекетин арытпасын демекчибиз. Урматтуу туугандар, бүгүнкү биз сиздер менен сүйлөшө турган темабыз нике маселеси, никеге тагындык болгон маселелер, кээ-бир элдин ичинде талаш болгон маселелер бар. Дегеле үй бүлөдөгү жубайлардын бири-бирине болгон укуктары жана башка мына ушул никеге тагындык болгон маселелер боюнча баарлашмакчыбыз. Себеби бизге муфтият белгилеп берген тема мына ушул жаатта экен. Жараткан Аллах табарак ва таала инсаниятка берген неаматтары, жакшылыктары ого эле көп. Инсан аны санаса санагына жете албайт. Санап отурсак толтура неаматтарга ээбиз. Алымдар айтат, Аллах Тааланын пенделерine берген неаматтарынын эң эле улуусу бул ислам неаматы дейт. Адамзаттын ислам динин тутунуп, мусулман болуп, Аллахтын жалгыздыгын моюндап, анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар экендигин моюндап жашоо өткөргөндүгү бул эң чоң неамат жана эң чоң бакыт болуп саналат. Андан кийинки эле неамат эмне десе, уламалар дагы айтышат ки, андан кийинки эле турган неамат бул нике. Адамдын башында бир никеси болуусу, ал эркек болсун, аял болсун, бул да бир чоң бакыт. Бул да чоң бакыт. Кээ бир адамдар керек болсо нике исламга тете барабар неамат деп айтышкан. Анан алардын пикиринде ошондо никесиз жашоо бул динсиз жашоого барабар деген да пикирлер жок эмес. Себеби никеси жок адам кандай бузукулактарга барбай койбойт. Кудай сактасын өзү. Демек, нике жаатында биз билишибиз керек болгон, биз аңдашыбыз керек болгон, ошону өзүбүзгө жоопкерчилик катары сезе турган амалдар, иштер, шариятыбыз милдеттендирген эмелер көп. Кээ бир учурларда ушул нерсени билбей биз катага жол коюп коебуз. Же болбосо ошол никенин кадырына жетпей калабыз, шүгүрсүздүк кылабыз да. Мен муфтиятта иштеп жүргөндө 2016-2017 жылдарда болуш керек. Ошол мамлекеттик тиешелүү органдардан расмий статистика алганыбызда, расмий статистика бул. Кыргызстанда баш кошкон бир жылдын ичинде баш кошкондордун 42% ажырашат экен. Бул чоң трагедия да. Чоң трагедия бул. Мунун алдын алыш керек, муну жоюш керек. Биз бардыгыбыз колкабыш кылып бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, мына ушул нерсеге салымыбызды кошуш керек. Бул нерсе бир эле молдолордун, жолсом тиешелүү адамдардын гана милдети эмес, бардык эл жапатырмак бул нерсеге кайгырып жардам беришибиз керек болот. Андыктан билесиздер, биздин ата-бабалардан илгери калган жакшы накыл кептер, макалдар бар. Чымчыктын да уясы бузулбасын деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: "Иза тазавважал абду фақат истакмала нисфад-дин, фаляттақиллаха фи нисфил бaqi." Качан адам баласы никеленип үй бүлө кура турган болсо, чындыгында ал дининин жарымын тургузуптур. Эми калган жарымын тургузууда Аллахка таянсын дейт. Демек бул хадистин маанисинен билинип турат, бул никеда ибаратка тете амал экен. Нике да ибаратка тете амал. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин берген садакаңардын эң абзели өзүңөрдүн аялыңардын оозуна салган садака деп айткан.
же өзүңөрдүн үй бүлөңөргө сарптаган садака деп айткан. Же болбосо аялыңар менен жубайлык мамилеге барыңарыңар деп айткан. Ошондо сахабалар айткан: "Я Расулуллах, ошол өзүбүздүн нафсыбызды кандырыш үчүн никебиздеги аялыбызга жакындык кылсак деле сооп болобу" дедиле. Ананчы деди. "Никесиз барсаң күнөө болот го" деди, ошол ишке деди. Нике менен болсо сооп болот деди. Демек бул жатта мына ушундай пайгамбарыбыздын насааттары көп. Бүгүн доор кандай болуп атат, заман кандай болуп атат, жаштарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз буга кандай мамиле жасап атат никеге. Ура болуп эле, баягындай тоок сүйүү, куш сүйүү болуп эле бир нерселер болуп кетип атабы? Же ошол башкаша турган эки жаш, алардын ата-энелери болгон кудалар деле бир олуттуу маселе катары карап, ары ойлоп, бери ойлоп, ары калчап, бери калчап, илимдүүлөрдөн кеңеш сурап иш кылынып атабы? Маселе ошол жакта. Илгери мына жогорку муун дейлик, бизден чоңураак муундагы агаларыбыз ата-энеси кимди алып берсе ала берген. Кээ бир агалар айтып калат: "Мен аялымды ошо той күнү эле көргөнмүн" дейт. Азыр болсо балдар кимге баш кошуш керек экендигин өзү чечип калды. Биз ата-энелер деле айтабыз: "Эки жаш чечишсе болду, эки жаш сүйүшсө болду" деп коебуз. Ошолор келишсин дейбиз дагы, ата-энелерден бүт укук алынып койгондой сезилип атат. Эми баарысында эмес, бирок тилекке каршы ушундай абалда жок эмес. Андай болбош керек. Ата-эне перзентке эч качан жамандыкты каалабайт. Ата-эне ким менен куда болуп атканын, кызынын кимге узатып атканын, кимдин кызынын келин кылып алып атканын караш керек. Сен базарда мал сатып алып атканың жок да. Уулуңа өмүрлүк жолдош тандап атасың, кызыңа өмүрлүк жолдош тандап атасың. Урматтуу ата-энелер, бул нерсеге кайдыгер карабашыбыз керек. Ал балдардын өзүнүн ыктыярына коюп койсок, балдар жаш, күнүмдүк бир нерсеге азгырылып эле, же сулуулууга азгырылып эле, анан аларын алып кыларын кылгандан кийин кеч болуп анан башын ташка койгула, анан ажырашышка мажбур болуп атат. Бул нерсени жети эмес, балким 70 өлчөп бир кесип анан кыла турган иш өзү. Өмүрлүк жолдош деген өмүр бою чогуу жашайсың. Сенин урпагың уланат, аркаңдан тукум калат деген маселе болгондуктан бул нерсеге олуттуу караш керек. Олуттуу караш каерден башталат туугандар? Куда тандоодо ошол эмелерде ал мен айтып өттүм, ошону жакшылап текшериш керек. Караш керек, сүрүштүрүш керек, тегин жана башкаларын дегендей. Анан мен айта турган дин өкүлү катары имамдардын атынан сүйлөйүн, нике кыюу мажлисине маани бериш керек. Молдоке келет, баш кошуп аткан эки жашты отургузуп никесин кыят. Эшматтын кызы Айнура, Ташматтын уулу Айбекке өзүңдү аялдыкка багыштадыңбы? Ал багыштадым, кабыл кылдым жана башкалар. Ушуну нике кыюу мажлиси деп коелук. Нике тоюнда мына ушул мажлис, мына ушул орун биринчи деңгээлге чыгыш керек проблема катары. Тескерисинче бүгүн биз нике тойлорунда эң негизги маани берип аткан көйгөйүбүз эмне? Куда келсе кантип сыйлаймын, ага эмне соёмун, келген кудалар капа болбой кетсин, кызымды бергенде себеби мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп башка эле бир нерселерди кайгысын кылабыз дагы негизги нерсе унутулуп калып атат. Анан баардык нерсе өтөлөт. Куданы сыйлайсыз, башка кыласыз дагы эмне кылыш керек эле? Нике кылыш керек. Нике кылыш керек турбайбы? Молдокени чакыра кал дейбиз. Ал молдоке деле адам пенде тиричилиги менен сугаткылы эгин сугарып жүргөн болушу мүмкүн. Жайытта малын жайып багып жүргөн болушу мүмкүн. Чакырабыз, кел эле кел. Должунсуң сен. Милдеттүүсүң келишке деп. Анан келип молдоке менен баштаса, молдоке тез жатып койса, бияқта ЗАГСтын машиналары күтүп калды дейбиз ана. Нарыдан бери молда ашып кетсе, 15 мүнөттөн никени бүтүрөт. Ошол жерде отургандарга азыр суроо берейинчи. Кимиңиздер никеңиздер кыйылганын эстей аласыздар? Никеңиздер кыйылып атканда ошо никеңизди кыйган молдоке эмне деди? Ким эстей алат? Эч кимиз эстей албайбыз. Бардыр эми арада кээ бирөөлөр бардыр эстеген чыгар. Бирок эң негизги маанини ушул жерге бериш керек. Биз облус боюнча бардык имамдарга бирдиктүү нике хутбасын иштеп чыктык. 9-15тен турган зарыл, никенин фазилети, артыкчылыгы, талактын кесепети жана башка нерселерди камтыган бир хутбаны даярдап бердик дагы молдолорго берип, нике кыйганы барсаң ушуну алып барасың.
Ушуну окуп бересиң. Болбосаң өзүңдүн да билимиңдин дараметине жараша, ага бир нерселерди кошуп байытып, ошол элге уктур. Сен ушундай нике кыйгын, жана баш кошуп аткан эки жаш сен кыйган никени өмүр бою унутпасың. Өмүр бою унутпаш керек. Менин никемди кыйганда молдоке ушундай деген болчу деп. Анан нике кыйганы барганда урматтуу молдокелер дедим. Башыңа казандай селдени кийип, чыкыйып чапанды кийип, айбат менен баргын. Азыр никеге барган, той болуп аткан жерге никеге барган молдону тебелеп кетишет. Ким экенин билбейт. А бирок артистти жанагындай дорожка салып күтүп алышат. А молдону дайым. Молдо ошол жерге барсын, бир креслону коюп бериңиз, отурсун ошол жерде балпайып, Кудайыркандай болуп. Анан насаатын айтсын, айтып аткан насааттарын, маселелери ошол эки жашка эле эмес, баш кошуп жашап аткан адамдарга деле, эми баш кошууну ниет кылган бойдокторго деле пайдасы бар, зыяны жок. Айтсын, урматтуу карындаш, мына боюң жетип, күнү келип турмушка узап атат экенсиң. Кыргызда бир сөз бар, таш түшкөн жеринде оор деп. Ар бир кыз бала өз ата-энесинин колунда 18-20 жылдын айланасында тарбияланып, анан ошол куш уясынан учкандай учуп, башка бир жат үй бүлөнүн мүчөсү болуп жашайт. Ошол жерден түтүн булайт, ошол жерден кичи мамлекет деген үй бүлөсүн курайт, урпак улайт. Ылайым мына ушундай тагдыр ар бир кыздын пешенесине жазган болсун. Бирок карындашым, айтарың барган жериңде биле турган, кыла турган нерселер бар. Ушуну кулагыңа күмүш сырга кылып тагып ал, кулагыңа коргошундай куюп ал деш керек. Биз силерге каалаганыбыз бакыт, Кудайым бакыт берсин. Өнү өскүлө, элдин өтө эле алды болуп кетпесеңер да арты болбой, ортосу болуп жашагыла, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула деп каалоо тилектерди айтылат. Анан айтарыбыз, эми бул жашоо экен, турмуш экен. Кээде өзүбүз каалабасак деле казан аяк кагышып калат. Айтаңга арага шайтан аралашат, же бир бузукулар сөз ташып келет, тигинтет мынтет, анан эрди катын уруша кетет анан. Ошондо карындашым, айтарым, насаатым угуп алгын. Ылайым болбосун мындай абал. Бирок кокустан ушундай болуп кала турган болсо, акыйкат сен тарапта болсо да. Кайталап айтам, 100% акыйкат сен тарапта болсо да, аял экениңди моюнга алып, өзүңдүн өмүрлүк жолдошуң эриңе бир паана пас келип кой, утук сеники болот ошондо. Анан меники туура деп, тилиңди бир карыш кылып чыгарып алып ачылдай берсең, эркектин эки эле ооз сөзү менен желиң чыгып, талагыңды алып, же атаңдыкына батпай, же агаңдыкына батпай көчөрө каласың. Жашоо ушундай, ачуусу болот, татуусу болот. Аны сиңире билиш керек, кечире билиш керек. Мисалы үчүн биз адам затынан төрөлгөн эгиз балдарга таң калабыз. Айланайын, бири-бирине эки тамчы суудай окшошо деп. Ушунчалык Кудайдын кудуретин кара, экөөнү ушунчалык окшош кылып койгон деп таң калабыз. Бирок таң кала турган нерсе ал эмес туугандар. Жер бетинде 8 миллиардка жакын адам жашаса, бири-бирине окшобогондугуна таң калышыбыз керек. Мына бул беттин, баштын размери бирдей эле бардыгыбыздыкы, бирок бири-бирине окшобойт. Мына ушул Кудайдын кудурети. Мына манжанын изи, отпечатка пальца деп коет. Бири-бириникине окшобойт, канча адам боло турган болсо. Ушул Кудайдын кудурети. Анын сыңарындай сен баш кошкон алган жарың, аялга айтсак эриң деп айтабыз, сага 100гө 100 дал келбейт. Сен каалагандай болбойт. Sen plov jegin gelse al kuurdak jegisi gelet. Sen şorp içkin gelse al mantı jegisi gelet. Sen başka serial görgün gelse al başka korsatu görgüsü gelet. Men algan ayalım maga 100gö 100 dal geliş gerek degen talaptın özü tuğra emes. Andıktan biz keçirimdүү bolup, geçirişip, düşünüşüp yaşaşыбыз gerek. Erkek balak aytarыбыз janagындай ataң saga Akjoolukcan jar alıp berdi. Senin tukumungdu ulay turgan uşul. Arkаңdan urpak kaltıra turgan uşul. Baldarыңdın enesi bolo turgan uşul. Ataң saga bazardan mal alıp, mal satıp alıp bergen jok. Kaalagan uçurunda urgulap, sokkulap, koygulay bere turgan. Anan
Жанагындай келишпестиктер болуп калса айланайын иничек, миң ачууга алдырсаң дагы. Мен ушундай эле кылсам сазайын колго берген болом. Энесин таанытып койгон боломун деп анан бир шайтаны фикир келип, талак деген сөздү айта көрбөгүн айланайын. Абгадул халали илаллахи ат-талак. Уруксат берилген болса деле Аллах Таалага эң жийиркеничтүү болгон нерсе бул талак. Талак айтса арш титрейт. Айтарыңды айтып, дээриңди деп алдың. Анан эртеси күнү кылган ишиң, айткан сөзүң туура эмес экенин түшүнгөнүндө кеч болуп атат. Талакты айтып коюп, жол издеп жүргөн сандан көп. 3 талакты издеп коюп, жол издеп жүргөн андан көп. 3 талакты айтып койгон болсоң, башыңды 1000 ташка койгуласаң деле кайра эч кайсы молдеке сага жол таап бере албайт. Айланайын молдеке бирдеке кылбасаңыз болбойт. 5 баласы бар эле. 50 баласы болсо да жол жок 3 талак болгондон кийин. 5 эмес. Gördünüz mü? Köyö baldarga aytarыбыз, bala, inичек, 1000 ачууга алдырсаң дагы талак деген сөздү өзүң ала көрбөгүн. Жанагындай келишпестик, жаңжал, паңжал бир нерсе болуп кала турган болсо, эркек деген үйүнөн шарт чыгып кетиш керек. Сыртка чыгып кичине жоро жолдоштор менен жоронуп, шайхана пайхана кылып, анан бир аз убакыт өткөрүп келсе, жанагы ажылдап аткан желмогус көрүнгөн аял кайра эле периште болуп көрүнүп калат көзүнө. Ушинтип жашоо өткөрүш керек деймин да. Men ahırında dağın bir neseni koşumçalay giteyim. El içinde sözü olduğu mesele mahır meselesi. Fıkhi mesele bunu düşündürek eteylik. Gebir sos tarmaklardan internet jelelerinden görüp kalasızlar. Mahırına emne suraysın dese iPhone 15 suraymın deyip, Dubay'dan Kuwayt'a suraymın deyip, kızlarımız dele göptü gebiri. Ana neken bul? Gebirler mahır emne, kalın emne de beldim başını barına aylantıp, Kebir düşünmegen moldakelerimiz dele eköөнү ayrı karaganдар da jok emес. Бирок урматтуу туугандар билип алыңыздар, mahır менен kalın ekөө bir nerse. Ekөө bir nerse. Kudum ele Arapça salat, Kırgızçası namaz болгондой эле. Arapçası mahır, Kırgızçası kalın деп эле айтылат. Болгону биздин Мавараун Нахур борбордук Азияда ушундай адеп акылак калыптанган, ушундай bir institut жүзөгө келген. Биздин адеп акылакыбыз бүтүн ааламга үлгү туугандар. Араңызда да четке барып жүргөндөр көп. Көрүп жүрөсүздөр башка элдердин отуруп турганын, басканын, тамак жегенин жана башкасын. Биздегидей адепти эч жактан таппайсың. Кудайга шүгүр келтиришибиз керек. Ошондойлордун бири өзү mahır, бул kalın деген нерсе турмушка чыгып аткан кыздын акысы. Ал белгилеп, ал чечиш керек. Бирок бизде кыз деген ыйбалуу болгон, кызда деген уят хая деген болгон, турмушка чыгып атканын жар салып, калыңга ашкере бир нерсени сураш деген ар болгон биздин элде. Анан кыздарыбыз мындай укукту өзүнүн ата-энесине тапшырган. Уул бала да ошондой болгон. Билесиздер, бизде ушундай сөз бар, атаңдын алдында балаңды балам деп эркелетпе дейт го. Атаң бул адеп да. Geçele жаш баладан дегендей. Демек, бирөөнү алып аткан уул бала деле ошондой никеде болуп аткан укуктарын өзүнүн ата-энесине тапшырган. Бизде ушундай нерсе калыптанган, демек, мына ушул калың маселесин эки куда чечкен. Эки куда ортодо отуруп, бирөөсү уулунун атынан өкүл, дагы бири кызынын атынан өкүл болуп, ошол чөлкөмдөгү белгилүү бир стандарт сумма бар бекилген. Мисалы үчүн 200 000 сом деп койгон. Азыр Кыргызстаныбызда айлык неме калыңдын төлөмү ушунун айланасында эле болуп атат. Бир аз нары бери болушу мүмкүн. Элдин баасы ушул экенде, анан ошого келишет. Мына ушул калың махырга өтөт. Бирок биз урматтуу ата-энелер көңүл бура турган нерсебиз ушул. Ошол Куда тараптан алган калыңыз кызыңыздын акы экендигин унутпаңыз. Кыз берип аткандарга күмүш сырга бул. Кызыңыздын акысы ошол. Ошол Куда тараптан алган калыңыңызды бир тыйын да иштетпей туруп коюп туруп, кызыңызды чакырып, кызым, мына Куда тараптан калың алдык. Шарият боюнча бул сенин акың экен. Мына ал кааласаң каалаганда иштет. Жок, эгер бизди өкүл кылсаң, биз муну деле сенин пайдаңа иштейбиз. Сеп даярдайбыз, мебель алабыз, идиш аяк алабыз, көрпө төшөк кылабыз жана башка дейт. Кайсы кыз жок демек эле? Макул дейт. Куда тарап кыз жаткан адам өзү Куда тараптан алган калыңга дагы ошончо акча кошуп туруп сеп жасап берет. Жетпейт калың, туурабы? Болгону ыраазылык сурап коюш керек күбөлөрдүн алдында. Себеби эртең ахиретте чыр болуш ыктымалы бар.
Ақыретке барғанда адам атасын да, енесін да, аялын да, балдарын да танымай қалады. Қыл көпірі көзіне көрініп тұрады, бейіш тұзақ көзіне көрініп тұрады. Кімде ақын болса ала қалайын деп аңдып қалады адамзат. Атасында ақысы болса дара ола қалады. Оша сіз ұрықсасыз қалыңын іштет берген қызыңыз оша жерде қармашы мүмкін. Ошонда қалың менің ақым болса екен, менден ұрықсас іштетіп епсіңер. Мен өзім iPhone 15 16 алмақмын, жетігіндей шуба палто алмақмын деп жоғалған бычақты сауалтын қылып, арнесе дей береді қиямат қорғанда. Ошондықтан қалыңды алғандан кейін қызыңыздан ұрықсас сұрап іштетіңіз. Егер қыз ұзатып жүргендер болса деле азыр деле разылық сұрап қойсаңыз кеш емес. Қыз ұзаттыңыз, қалың алып іштеткенсіз, қызым ошонда қалың ушундай екен, разы болып қой, біз іштеттік, мына саған істеп қылып бердік деп азыр деле ұрықсас сұрап қойса кеш емес туғандар үшін. Демек мен айта тұрған негізгі мәселе ушул, қалың менен махырды айры қарабаш керек. Экөө бир нерсе. Экөө бир нерсе. Шариатта қалыңдың ең аз өлчөмү белгиленген. Ошодан ылдый болуп кетсе аялды кордоо болот деп ең аз өлчөмү белгиленген. Көөнүн чеги жок, көө кете берет. Мисалы үчүн, кээ бир мамлекеттерде, мурда бизде деле болгон экен, нак махыр жана насия махыр. Нак қалың жана насия қалың деп белгилешкен. Нак қалың канча болот? Ошол элдин ичинде адат болгон, ошол 200 палан миң сомду берет. Андан кийин бир очойгон сумманы молдеке, никени кыйган молдеке насия махыр, насия қалың деп эркектин мойнуна жүктөйт. Мен жаш кезимде бир досумдун никесине катышканмын, ошондо 100 тилладан баштаган жанагы молдеке, кары молдеке экен, эски молдолордон. 100 тилласы деген бул алтындын таңасы менен эсептегенде, тилла деп алтын айтылат өзү. Мунун хикмати эмне? Мисалы үчүн бире 2 жаш баш кошуп атат, нак махырды, нак қалыңды белгиледик, анан насия қалыңды очойтуп бир 50 миң долларды жазып койсо. Бирок ошол нике кыйып аткан молдонун документи юридикалык күчкө ээ болуш керек. Тилекке каршы бизде андай эмес азыр молдокелерибиздики. Кээ бир араб өлкөлөрүндө, мамлекеттерде ошондой. Насия махырды, насия қалыңды эмне үчүн байлашат? Кийин жанагы азамат, эркек аялын талак кылып берип атканда, ошол насия қалың белгиленген 50 миң долларды ордуна коюп коюш керек. Бербесе сот аркылуу өндүрүп алат ошону. Жанагы 50 миң доллар көзүнөн өткөн азамат өмүрүндө талак бербейт ал. Бир десең да бербейт, мас болсо да бербейт талактан. Себеби юридически күчкө ээ. А нак махырга келет, эме кыз бала чанып кеткен учурларда болот. Мен жашабаймын муну менен деп чанып кете турган болса, жанагы нак алган қалыңыңды ордуна коюп кой деген ата. 200 миң канча миң 250 миң нак қалың алдың беле, ордуна коюп коет. Ошон үчүн жанагы өзү чанып кеткен келиндин себеби берилбейт деген элдин ичинде калган аңызга ушудан болгон. Ушундай немелер болгон да өзү. Анан махырдын эң азы, қалыңдын эң азы хадисте келет, акаллу махру ашарат дарахим. Қалыңдын эң азы 10 дирхам деп айткан пайгамбар хадиси бар. Дирхам деп бул күмүштөн жасалган тыйынды айтылат. Ал эми алтындан жасалган тыйынды динар деп айтылат. Ушундай деп айтылат терминдерде. Ошондо бул 10 дирхам 200 дирхамдын 20дан бири болгон. А 200 дирхам күмүш тыйын бир нысапка тең болгон. Байлыгы 200 дирхамга жеткен адам зекет бериш керек болгон. Ошонун 20дан бири 10 дирхам болот. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи, анын шакирттери Абу Юсуф жана Мухаммадтан да риваяттар бар, китептерде келет. Махырдын эң азы же 10 дирхам, же 1 динар деп айткан. Динар деп айтылган пайгамбарыбыздан жок, бирок ошого Абу мазхаб ээлери фатва берген. Себеби 10 күмүш теңге менен 1 алтын теңгенин курсу тең болгон ошондо. 1 алтын теңге да зекеттин 20дан бирине барабар болгон. 10 дирхам күмүш теңге деле зекеттин 20дан бирине барабар болгон. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күнгө келип күмүштүн баасы аябай төмөн болуп кетти. Күмүш валюталык мамиледен чыгарылды кээ бир мамлекеттерде, көп мамлекеттерде. Биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы, алымдар кеңешиде 2 жыл же 1 жыл болду күмүштөн нисапты элге жарыялабай койду. Жалаң алтын менен айтып атат. Эгер күмүш менен айта турган болсок, ошол 10 дирхам күмүш 30 грамм болот экен. 30 грамм күмүш мен июнь айында эсептегенмин 83 сомго туура келет. Ошондо эсептесең, анда махырдын қалыңдын эң азы 2000 палан сом болуп калат экен. 2000 палан сом сенин қалыңың деген бул аялдарды кордогондук болот. Күмүш мамиледен чыгарылды, көп уламалар, көп лажна деп коет,
emeler fatva bergen kümüş mamleden çıkkandığına. Kırgızstan'da oşuğa toktogон. Biz Kırgızistan, Orta Asya degile Türk tilli mamleketlerden özünün fatva uyumu var. Fatva cumhurşu toğu var. Men oşonda müçemin. Türk tilli mamleketlerden fatva cumhurşu toğunda. Biz kelişkenbiz. Her bir mamleket nisavın öz mamleketindeki 585. probadağı altının basmen heseptesin degen. Oşonda kömüştün nisabı 85 gram болады. Anın 20'dan biri 4,25 gram болады. 4,25 gram Kırgızstanda 585. probadağı altının bası kança olsa oşonu men çıkarsak mahırdın en az ölçümü çıkat. Men iyun ayında eseptegenimde 15 minge çukul summa çıkkan. Kırgızın akçası men 15 minge çukul 14 min falan son en az bolgon. Bu uşunca bersin degen emes, uşudan tömöndep ketmesin degen mani öğret. Düşündür aldım okşaydı. Andan az bolsa kıyamatta cevap veririz. Oşon için bu mahır kişinin kakısı. Tura mahırda aytpasa, kalında aytpasa dele nike baylana öğret. Bırak erkektin moyunda bari bir kalı öğret. Anı erkek töleş gerek. Eğer tölemese kıyamatta cevap veret buğa. Jana kebir erkeklerin janazasına turup kasak kebir moldakiler koyka. Kıykırıp o ayalın mahırdan keçken beken degen söz bolup kalat da. Oşol oşodon. Janagı nasiya mahırlar bolsa. Azırkı bizden moldakilerimiz özün negizinde mahırga kalın aralashpaydı ele koyduk. Barıp nikah kıyganda jönüne nikah kıyıp koyuyoruz. Biroq murdakı moldalarda küç bolgon, yuridistik nemelerge eye bolgonduktan oşol nasiya kalındarının meselesi kozgolgon. Oşonçu onan nasiya kalın bolup kalgan bolsa kıyamatga kalıp ketmesin dep keyin andan keçişken, ak keçişүү degen meseleler var oşolordan gelip çıkkan eme. Demek bu bir hukuk, ayaldın hukuku anı beriş gerek. Biroq ayaldar geçip ise akısı var. Men oşol özümdün ömürlük yoldaşımdan ala turgan nasiya olsun, nak bolsun, mahırımda kalınımды keçtim dese akısı var. Mülkü da. Peygamberдің bir hadisi var. En jakşı nikah kaysı dese kalını az bolgon nikah degende. Kalındı köp kılıp kıynabaş gerek. Özü kalını kımbatlatып bergen dele bolbayt. Adamlar anan üylene alбай kalıp zinaga ketip kalıp ıhtimal bolar. Oşonduktan mындай nersede elden çıkbaş gerek tuğandar. El özü şol kriziske qarap başka qarap köterilip baratat. Kebir uçurlarda aradan kebir 100'den 1'den 1000'den 1'den çıkıp kalat. Eldin içinde adattagı kalın 200 min bolsa bul 500 min algan bolup kalat da. Oşolar toora emес. Oşunday kılbaş gerek. Adatты buzbaş gerek. Elden çıkbaş gerek bunday meseleler. Kudayım barыбызга tooра түшүнүп bersin. Ilayım çımçıktın da uyası buzulbasın. Kuday Taala tarabынан berilgen mına uşun nike degen nemаттın kadır barkına jetip jaşaylı. Barımыздың urpağımız kıyamatgacha ulana verip, oşol urpağımızdan kıyamatka çeyin imanın nuru öçmesin. Allahu Ekber.